Assalamu alaikum dostlar, kattалушылар, Жантүрө 93 YouTube kanalının görüşleri. Bugün Алмаз Балбандын жандабыз Моокендеги Камтерин айылында. Bundan 2-3 gün murun bulakты gördüm эле. Akam tarttırбай койду эле. Bugün вакыт saati чыккан экен, сиздер менен бөлүшүп атабыз. Андыктан Дакандын чоңуна кызыгып издеп таппай жүргөндөр шашылыңыздар, акчаны камдап чаласыздар, соодан кыласыздар. Анда эмесе биз улантабыз. Ассаламу алейкум, Алмаз ака. Алейкум ассалам. Кандайсыз, тынчсызбы? Жакшы, шүгүр өзүң. Жакшы, Аллага шүгүр. Бүгүн бу Даканды элге салайлы, Кудай кааласа элге салайлы. Анда эмесе маалыматын баштадык, Алмаз ака. Бунун жашынан баштайлы биринчиле. Жашы 2 асый. 2 асый. Мынакей туугандар, атты байкап туруңуздар, мына пычымдары. Таза Дакан буйруса. Таза Дакан, далили бар. Бардык далилдери менен. Ооба. Алмаз ака, бу үйүргө коюлганбы? Үйгө коюлган бир жыл. Бир жыл үйүрдө жүргөн. Азыр өзүңүз чабып атасыз. Өзүм жакын деле алдым. Чабатам. 2 жыл көрдүм. Зор экен. Ат жакшы дең, а? Буйруса, улап барып келдик, азыр келди. буйруса любой чоң жыйынга жооп бересиз. Жооп берем, кудай кааласа. Зор барат. Мынакей туугандар, кече күнү бир 30 секундтук видео алып киргизип койдум эле. Өтө көп просмотр алды. Сатасымы дегендер деле болду. Жооп жазбадым эле. Мына бүгүн буйруса акчасын бар жогу айтылат мына. 2 асый ат. Бою канча чыгат ака? Боюм билбедим, тартпадым аны Жантүрө. Бою 60-тын үстү да, 65. бою 1.65 чыккыдай бирок. Ерлан туруп берип койгон, эмне чамалачы? Мынакей. Эрлан таксыр менен азыр. Мынакей. Мен боюм 1.69 чыкты. 1.69? Ошо мына 1.65 дей берели. Эми кичине нарак бере 60тын үстү туугандар. Болду, Эрлан таксыр. Биз чыгарышыбызды улантайлы. Алмаз ака, буйруса улактын аты. Улактын аты. Кичине бастырып коюңчу. Чакчакты караңыздар туугандар. Болду. Ушундай. Тunda төбөленген жерлеринен көрсөтүп кой. Анда токтоң, ушул жерге токтоң. Бутундагы кабак башынан биринчи баштайлычы, мына кочкор тумчук экен туугандар. Шоколад. Тиши дагы. Көкүрөктөрү. Алды жагы дагы кичине төбөлөнүптүр, илешти. Аны төбөленбеди. Ананы аз немеден улактан келатканда, далине кыркылган туттардын тамыры бар экен, ошону уруп алды. Арканкы мыяк төбөлөн. Мында такасы кетиптир, шалактап калыптыр. Буну жүгүртпөй эле кой эле, ушундай эле туруп аяктайлы анда. Азыр чыгып кетти, мынакей туугандар. Аттын жанагындай серьезный травмасы жок, Алмаз ака? Жок. Буа мындай. Жок, андай жерлер. Өзү негизи жакында эле алган атты. Өзү байкап, көрүп жүрүп алган туугандар. Мына асыктарын караңыздар. Дакандын чоңу туугандар. Алмаз ака, бунун акчасын канчага коесуз эми? Акчасын биз деле жөндөп алдык да. Жөндүрө эле коебуз. 8000 деп коебуз, дагы сүйлөшөбүз. Буйруса аттан эч кыжалат болушпай келе берсин, да? Аттан кыжалат бою келе берсин. Мына жөндүрөк тийген экен, мына пайдасын коюп чыгарып атат. Ал энтип ойлонбоңуздар туугандар. Аттын зору чындыгында. Ат зор экен. Жөндө алып асманда айтсаң ham үтө болуп калат да. Жөндүрөк тийген жөндүрөк эле айт. Маке Allah razı olsun. Olmazsa olmaz. Жайда да бир дакан алып
чыгарып саттым эле. Аны дагы рахмат айтып атты. Алып кетти эле. Зор экен. Ал да ушундай өчү да. Жакшы. Дакандар өзү негизи кандай жылкы болот ака? Сендер чыйрак жылкы экен да баары. Катуу дең, а? Катты. Жакшы. Мынакей туугандар, адрести дагы бир жолу кайталайын дагы, ошо менен эфирибизди аяктайлы. Жалал-Абад областы. Деген адам кайра сурайт экен да. Жалал-Абад областы, Нокен району, Коминтерн айылы Алмаз Палвандын өзүнүн колунда туугандар. Экранда номерге чаласыздар, акчасы $8,000 коюлду туугандар. Андыктан шашылыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.